Бекназаров, Шыкмаматов, Самсалы, анан да бир өзү бар болчу жанында. Билбейм, анын атын деле сурап аптырмын. Талпа киши келип кетип атыпчы. 4 күн ошол жерде жашынып жатышты. Роза Отунбаева келип, бу эркиндигин алып келейин дегенде, эсен бу мен аңдып атат деп, ылдый Абдрасак деген кишинин үйүнө алып барганбыз. Ошонун үйүндө болгон. Биз эл үчүн деп чыкканбыз. Элдин жыргалчылыгы үчүн, эл ошо туура жашоодо болсун. Эми элде болсо сенде болот да. Элде болбосо каяктан эмне? Бекназаров берген 2000 сом менен мен жашап калмак белем. Алардын жүзүн ит көрсүн, алардан эч ким эчтеке үмүт этпейт. Ошондон ары жоголсун. Аларды жоопко тартыш керек. Ошо окуясы боюнча жооп бериш керек. Ошонун баарын уюштурушту. Азыр Бакиевди канкордоп тияка коюп коюшту, ячейканы талап бөлүп алышты. Жанагынтип дружинник деп бизди чыгарып коюп, калдап бир сом акча алган эмеспиз. Алда бизди үстөн акча жасап бөлүп алышты. Талагында. Көп эле акчабыз бар экен да. Ошонун баарын талап алышты да. Анан апрель окуясы деп бастырмадан кулап түшкөнү деле баатыр болду. Бастырмадан кулабаганы деле, үйүндө жатканы деле толтурандай баатырлар. Аларга анан жана значокту таратышты. Анан кээсине миллион бердим. О жерде Айсалкын Карасартова деген обл администрацияда иштеген катын бар экен. Ал бир тетиги Москвада неме жүргөн кайнисине тиги баатыр кылып, эмне баатыр кылып миллионду алып берди. Администрация эле жасайт экен. Кайра эле бул бийликте жүргөндөр кыйын болот экен. Документация колдорунда экен да. Ушундай жалган баатырлар толтура. Анан азыр апрель баатыры болушу эле, анан апрелди жоюбаш керек, антпеш керек, мынтпеш керек деп. 45-жылкы согуштагы баатырлардай баатыр жок. Анан Баткен окуясындай баатыр жок. Андан башка апрелди мен деле баатыр деп эсептебейм. Бизге ок тийген эмес, жүргөнбүз башында. Анан калп эле жана милиса минтти тигинти деген ал жөлү чорный пиар экен. Бизге эч ким тийишкен эмес. Алар наоборот биз тарапта жүргөн. Ошентип коюп өздөрүн минтип көтөрүп, жанагынтип бийлик менен соодалашыш үчүн, акча бөлүшүп алыш үчүн ушинтишет экен. Ал милиция эчтеке кылбайт экен, сени менен кошо жүрө берет экен салпаңдап. Байкуштар. Биз ошо эгемендүүлүк алгандан бери 1991-жылы алдык да. Алгандан бери баягы союз таркагандан кийин ошол туңгуч президентибиз Аскар Акаев келбедиби? Эми Аскар Акаев келгенде Кыргызстандын гүлдөп турган мезгилинде келди да. Заводдорубуздун баардыгы бар, айыл чарбасы бар, мал чарбасы бар. Бүткүл баардык жагы жетиштүү, сонун болуп турган мезгилде келди. Бирок ошону ошол бойдон сактап калбастан, мисалы үчүн Өзбекстандай, Казакстандай сактап калбастан Акаев ошол жердеки малды бүтүндөй таратты. Ошондогу ошо айыл чарбасы, мал чарбасы, сарайларыбыз аяк арматура Кытайга кетти. Аябай жаман тапталып калды да, мындай жокко чыгарылып, элдин баары эмне кылар айласын таппай, баягы завод фабрикаларыбыздын баардыгы таланып, тонолуп, эмне кылар айласын таппай, анан элдин баары ар кайсы жакка агылып, жеке ишкерликке чыга баштады. Биз мурда союз учурунда баягы мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндөн кийин ал жеке ишкерликти да абдан жакшы өркүндөтүп, өстүрүп алган жокпуз да. Аптан кыйынчылык болду. Бирок ошол учурда биздин коңшубуз Кытай мамлекети катарыбызда болгондугу үчүн ушу нарындагы деп ойлоп коем, кичине баягы кекиртектен сакталып ушундай болдук. Эми Аскар Акаевдин билбейм, элдер жана биринчи валютаны чыгарып калгандыгы бул жакшы болду деп деметип калышат. Эми ал кимге кандай канчалык деңгээлде экенин ким билсин, бирок сомдун курсу деле учурунда аптан түшүп, биз долларга байланып жашап калдык да. Доллар аптан жогорулап эле, кыйынчылыктар көптү болду. Менимче ошо. Анан эми ошо Акаевдин илимпост болуп туруп, илимдүү, билимдүү адам деп алып келип койгондо, эң ушу биринчи очередь билим берүүнү талкалады да. Медицинаны талкалады. Ушуну талкалаганы эң өкүнүчтүү, билимдүүсү ошо. Мен эми Акаевди жакшы деп айта албаймын. Эми Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусу болду да. Баласы, кызы айланайын болуп көрбөгөндөй, аялы, тим эле аялы бийлеп калбады. Акаев эмес эле аялы башкарып калды да. Анан ошого эл туруштук бербей калды. Элдер аябай кыйын болуп калды. Даже пенсияны биз мындай наличие акча менен албай, бир пачка чай, килограмм шекер, бир болбогон суу май, ушундай эле бирдеме менен эле алып калдык да. Аябай оорчулукка, жокчулукка учуратты. Анан биринчи революциянын болушу ошол себептен болду. Үй бүлөлүк башкаруу болуп көрбөгөндөй, жанагындай таланып, тонолуп, аябай айласыз болуп калдык да. Ошол себептен болду биринчи.
Мен ушул Акаевдин учурунда анда темир, свет металл деп иштеп калганбыз да, Кытайга каттап калган мезгилибиз болгон. Баягы жамбагыш керек да. Ошол мезгилде ошентип иштеп жатканда ошо свет метти дагы Майрам Акаеванын немесин өтүп, орто жолдо аябай неме болуп, лицензиялар шумдуктудай көтөрүлүп, Кытайга тиги бала чака ар жак бер жакты залог отуштап, ушундай оор нерсеге учурай баштадык. Мен ошондо Акаевдин кеткени, Бакиевдин келиши менен саясатка кирип калдым. Бакиевдин келиши дейсиз эми? Бакиевден деле элдин ошо мезгилдеги биринчи революциядан кийин үмүтү аябай чоң болчу да. Ооба, болгон. Бакиев кандай иштеди, кандай кемчиликтерди кетти, кандай ийгиликтерге жетише алды? Мен Бакиевди жалгыз шайладым дештен алысмын. Бакиев шайланар күнү мен ошондо тоодо сүтүп ичип жаттым эле. Ош жерден келгем, асмандын баары көк болуп сонун болгон да. Жакшы президентке тушуктук, бул тогуз тороодо райком болуп жүрдү, тигинти минти, мамлекеттик кызматта иштеди деп чоң үмүт болгон Бакиевке деле. Бакиев туура келгенде биринчи чын эле мектепти жана жылуу тамакты 2 жылга чейин оңдоп момунтип келаткан чынындачы. Бюджетибиз көтөрүлүп, көбөйүп ушинтип келаткан да. Анан 2 жылдан кийин мунун деле үй бүлөсү аралашты. Агасы аралашты, жанышы, Максим аралашты, баласы аралашты, Татьяна аралашты. Анан ушу Нарынга келгенде, Нарынга биринчи шайлоого келгенде мен туруп сүйлөдүм эле. Курманбек Сариевич, сизде бар эле бир баягы эле ставкалар бар эле да бул таможняда. Ошо боюнча эле өркүндөп иштеп атат. Мурда Майрам Акаевага чогултсак, эми Татьяна Бакиевага, Максим Бакиев ушуларга чогултуп жатабыз деп айтканда, Бакиев тура калып, келеңиз ошол кагазды мага бериңиз деп ошентти эле. Анан 2 жыл чын эле кичине иштеген учурун иштеди дешибиз керек. 2 жылдан кийин Бакиев Акаевден ашып түшүп жалкасынан кетпеди. Революцияга эмне түрткү берди? Революцияга чыгарыбызда ошо Нарында 24 февралда ошо мугалимдер чыгат деп, ошонун башына Эркин Асаналиев деген турганда, анан ошол бала радиодон, Азаттыктан сүйлөп жатканы мен угуп алып, кой ушул балага барып кошулайын, ушуну кандай тапсам деп, анан Жаркын Ибраева журналист аркылуу иштеп, анан 24 күнү ошо Нарындын башында Ыртыста площадьта ошол бала ош жерде элди жетектеп митингге чыккан атат деди. Ош жерге бардым. Барганымдын себеби ошондо деле элдин баягы эле кыйналчылыгы, баягы эле неме, анда тариф көтөрүлүп аткан, светти 1 сомели тыйын кылат, ана Мегакомго 60 тыйын кошулду деп, ушул нерсе менен күбүлдөп ошентип бардык. Барсам Ыртыста ошо митинг башталыптыр. Барганда эле мен деле чын эле мурда саясатта жүрбөгөнүн ак карасына карабай эле Бакиев кетсин деп айттым. Журналисттердин баары шарактатып эле тартып калды. Анан тигил бала юрист экен, бизге кийин ошолорду айтып неме кылды. Андан биз кайра талап чыгып атканда Акылбек Жапаровду жиберди. Ошол кезде Бакиевде вице болуп иштеп жатпады беле. Андан кийин биз Акмат Алиевди бияка губернатор болду, тиги Чекиев губернатор эле аны кетирип туруп, анан митингге 21 кыймыл деп түзүлүп чыкканбыз. Ошол 21 кыймылды эсамбы иликтесе керек, ат башынын кыздары экен деп, анан Акмат Алиевди тиги губернатор кылып жиберди. Акмат Алиев биздин университетте коррупцияны жасап аябай жылыткыч отоплениясынан бери кесип кеткенде, Акмат Алиевди келгенде эле кар менен Төлөгөн аке деген кишибиз бар эле, очкиге чапты. Анда Отунбаевалар келген, түнүндө тосуп Отунбаева, Топчубек, Туйгун Алиев беле, Топчубек Топчуке. Отунбаева айткандай айтайынчы, Топчуке. Анан тиги Шык Маматов, ушулар келишти. Ушуларды биз кайтарып карап, эртеси митинг жасадык. Анан ош жерде Максим балан чагылып атат, Куреев төлөн чагылып атат деп, Отунбаеванын стадиондо момундай тегеренип, баягы Бакиевдин территориясында жасалып жаткан иштердин баарын Отунбаев ош жерден айтты. Биз деле анчалык чоң маалыматыбыз жок болчу. Свет ордуна келсе эле митинг токтоп таркайбыз деген ойдо турганбыз. Анан ошентип айтышты. Андан кийин эле Нарынга кайра Бекназаров, Самсалы, жана Чотонов, жана ушундайлар келип, апрелде Таалайкүл деген кыздын үйүнө чогулдук дагы. Ош жерден ошонун туулган күнү деп шолтолуп ош жерге чогулуп, анан 7 апрелде кайра митингге чыгып, жалпы чыккыла деди. Ошондо Бекназаров мынтип айтты: "Эми силерди бийлик жакшы эле эркелетти" деди. Биз форумга чейин алып барып келишти. Бийлик жакшы эле эркелетти, эми силерди атат. 7 күнү бардык жер көтөрүлүш керек, ошондо чогуу көтөрүлүп, бардыгыбыз неметип, жергиликтүү бийликти алышыбыз керек деди. Анан 4 күн ушу менин үйүмдө болду. Мурунку күнү мени дагы бир агабыз бар болчу, аны
да бирөө экөөнүн атын унутуп неметип калып атам. Шерманбетов деп. Ошолорду жибердик Ахматалиевке. Ахматалиевке жибергенде Ахматалиев Саринин немесин тартып жатып алды. Себеби Бекнесаров мынтип айтты: тынчтык жолу менен тапшырсам мен Акбоз бейни жарып курултай өткөрүп кете берем деп ошентти. Бирок Ахматалиев ага болгон жок. Анан түнүндө ушинтип бияктын баары СМБ болуп атты, эки жак кайтарыкта болуп аттык. Көлдүн милицияларын алып келип атышты. МВДдан зам Талант дегенди алып келип бияка УВДга коюшту. Ошондой чоң немелер бала баштады. 6-сы күнү анан таласта ушинтип ала баштаптыр, шер ушинтип алып атыптыр, могултиптир, өрттөптүр, коңган тийипти тимеле айласы кылып сабап салыптыр. Акылбек Жапаровду түндө көзүн чукуп кулагын кесип салыптыр деген сөздөрдү уктук. Бирок биз 6-сы күнү чыгабыз деген кыздарыбыз болду. Анан Бекнесаров койгула 7-си күнү чогуу чыккыла бирден сындырып коет деп ошентти. Анан биз 7-си күнү эртең менен чыктык. Ага чейин эркинде Кочкорго жолду тостургунуң тиги ошол жактагылар менен сүйлөшүп келгениңде Асаналиевди кетирип ийген. Асаналиевди анда камашып, анан ошо талас окуясы болгондо чыгарышыптыр. Асаналиев түнү менен келди да анан эртең менен бу жердеги элди баштап алып площадка барды. Мен кичине бир 10-20 мүнөт аркада бардым, кийим кечемди которунуп алып. Себеби үйдө ошол жер штаб болуп, талпа болуп жатты. Ошого байланыштуу. Анан баргандан кийин эле тиги Ахматалиевди чыксын деп неметкенде Ахматалиев чыкпай коюп, анан кыздар кирип сүйрөп чыгышты. Ахматалиевди балдар айланайын көчкө чейин тепкилеп тетиги Аяна деген кафебиз бар болчу, ошол жака чейин алып кетти. Анан эле 7-си күнү бийликти алып отуруп калдык. Аңчак деле Шык Маматов менен тиги Бекнесаров Бишкекке деп балдарды алып жөнөштү. Суу машинелерине май коюп бияктан бир топ балдарды алып кетти. Анан 7-си күнү тияктагы окуя болду. Ошол балдар кеткен балдардын көбүн ачкада тышташты, келе албай ушундай асап тосок тартып атып келишти. Анан ошол менен убактылуу өкмөт келди, атаң көрү жыргадык, эми тиги байпагы сушумдук болот экен деп эле баягындан чалкалап жатып калдык. Алар ага чейин форумга да чакырышкан бизди. Көрсө биз бияктан нарын эли жөн эле эч кимден эчтеке тыйналбай митинг кылып атканда, алар форумга чогулушуп, эбак эле президенттикти бөлүшүп, төраганы бөлүп, спикерди бөлүп, баары жогун иш кылып баардык кызматка орношуп алышыптыр да, бүтпөйдөн. Ошентип алардын кийин жанагынтип эле кызматка туруп калгандарын көрдүк. Анан аңгычак деле ошентип жатып эле баягы убактылуу өкмөт келди. Келгенден кийин бир күн июнь айында эле анан жанагынтип 10-унда ош окуясы болуп чыгып кетти. Ош окуясында ошо Бекнесаровго жолугабыз деп барганбыз. Жолуктук Отунбаева экөөнү тең анан биз кетип атабыз деди, кетишти. Андан кийин эле июнда Бекнесаровдун самсалы дегени мага чалды. Силердин алган бийлигиңерди Нариман басып алган атат депчи. Анан окуй басып алат турбайбы, тияка чыгып бийлигиңерди сактап калгыла деди. Макул деп эле бийликтиги долоондо ашып баратат деди. Демесек Наримандын ны деген тамгасы да жок, эч ким келген жок, эчтеке кылган жери жок. Бир 2-3 саат ошол жакта темтиреп жүрүп эле кайра үйлөрүбүзгө келдик. Анан кийин тиги Бекназаров деген жана нарындык балдардын көбөлдү Куран окутабыз деп Шык Маматов экөө келгенде ушундай акчалар болду дейт. Ал акчаларды эмне кылдыңар деп сурасак, Адылга $20,000 бердик, неме жастырып алдык деген. Көрсө буларды кийин билдик биз тиги Темир Сариев болуп жанареке ошо Бакиевдин немесинен көп акчалар чыгыптыр да. Ошол чыккан акчаларды анан тиги бизде жанагынтип Нариман басылып аткантат деп чорный пиар жүргүзүп, баягы акчаларды өздөрү бөлүп алган экен да. Дружниктерге бердик деп. Дружникке ды деген да эле тамга берилген эмес. Анаркүл кафесине алып барып бир кой союп Куран окуткан. Кийин мага ыраазычылык билдирем деп келип 2000 сом акча, бир бөтөлкө коньяк, бир бөтөлкө Винград деген арак, бир фанта, бир пепси, 200 грамм школьный шоколад, 200 грамм жана тултук пряник деп коебуз да. Ошондон алып келиптир. Анан мен үй больницада болчумун, үйгө келип дасторконумду жасап, этимди асып коюп, чайымды берип кетиргем. Анан элдер ошо Бекнесаровдон көп акча алдың албыл дейт. Буяка сумка менен. Анан баса Ниязалиева келди, 7-си болот дегенде 6-сында. Ошондо акча жеткирип келген экен. Атамбаев көп акча берген экен да Ниязалиевага. Ниязалиева келип бериптир Шык Маматов экөөнү. Даже ушу площадка тараткан суу менен Ниязалиева тактап кетти. Дамира Ниязалиева. Дамира Ниязалиева келип туруп берет. Анан тиги площадка ошол күнү соодалар ачылбай калат деп суу менен нан тараткан 1000ден. Ошонун акчасын бербей айланайын. Ошентип атып майдын 10-ун дараң алдым. Бу жерде мени ары бери бастырбайт. Баягы суу дүшес деген чыгарган, анан нан чыгарган экөөчү акчасын төлө деп 10 000 сом. Аны да оптовый баа менен эсептегем.
Ошентип анан араң дегенди алдым баягы майдын орто ченинен өтүп калганда, аяктап калганда. Андан кийин мен 2-3 жолу интервью бергенде ошо Шыкмаматовдун ушулардын кылган кылыктарын айттым. Анан эле буга акча жетпей калды деп кайра мени башкача жаздырышып, башкача чыгарышып эле ошентип жүрүштү. Ошо 7-апрелдин баатыры деген дагы төш белги берилген да сизгечи. Ооба. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кантип алдыңыз, анан эмне себептен кийин аны кайра тартып? Аны ушул Эркин экөөбүзгө биринчи Отунбаеванын немеси менен алып, бу интернетине чыгып, ошентип беришкен баатырлар деп. Себеби 7-апрелге чейин мен төрайым болчумун, Эркин уюштуруучу болуп, жана 21 кыймыл менен чогуу ошо листовкаларды таратып, болчу күндөрдү айтып деп турган мезгилибиз болчу да. Анан ошентип Отунбаеванын немеси менен алгам. Анан аны алгандан кийин эле кышында эле светибиз кайра 2 сом 16 тыйын болуп жатып калбадыбы? Атамбаев келгенде. 1 сом 16 тыйын. 1 сом 50 тыйын үчүн митингге чыксак, кайра Атамбаев келгенде бул Атамбаев деген мынтип айтканда, ой бул нарындыктарга керек болсо светти бекер бердириш керек экен деп. Биз Бакиевдин учурунда митингге чыгып атканда форумга да алып барган бизди ушу нарындан бүт баарыбызды 21 кыймылда. Ошондо ошентип сүйлөгөн. Ой бул нарындыктарга керек болсо тиги светти бекер бериш керек деген. Андан келип атканда деле бекер бериш керек деген. Анан эле Максим кой деди дегенди баягы койду дөс айта баштады. Бакиев кымбаттатты деген светти 2 сом 16 тыйынга кымбаттадыбы? Анан 1 сом 50 тыйынга чыксак митингге, жанагынча бала өлсө, анан кантип баатыр болосуң? Же согуш болбосо буякта. Анан тиги баатырлыгын өрттөбөйдүм, эмне кереги бар мындайга баатыр болуп эмне депчи. Анан немесин жана Аманбай Кайыпов болчу бизде губернатор. Ошого алып барып тапшырып салсам кимден алса ошого берсин деп анан ошол жерде милициялардан кайра көтөртүп ийиптир турат. Анысы тагынган да жокмун. Батырмын деп да айтпайм, батыр болгум да келбейт. Бул шылдың позор. Демек, убактылуу өкмөт нарын элинин үмүтүн актаган жок. Акталган жок, кандай акталат? Акталган жок. Ушул күнгө чейин ар кандай версиялар айтылып жүрөт. Толтура айтылып атат. Эл арасында толтура сөздөр айтылып атат. Эмне тиги мына тести неметебиз деп тигинчи акчаны жептир, канча миллион карызга батырыптыр бизде. Бакиевди жамандап атышып, Бакиевден ашып түшүшүптүр дөстөрү. Болуп көрбөгөндө байлыкты 6 эле жылда байып коюшту булар. Мульти болбодубу? Роза Исаховна президент болуп турганда сиз жолугуштуңузбу ал киши менен? 1-2 жолу жолугуштум. Роза Исаховна делечи. Акаевдин учурунда да митингге чыгып Бакиевди келди беле. Бакиевдин учурунда кайра митингге чыгып тиги Атамбаевди келдиби? Бул өзү эле президент болуш үчүн, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн Англиядагы вилласы үчүн эле жүргөн аял экен да. Мына ошо окуясын ушулар эле кырдырды дейт. Площадьта атылганды мен Жанареке Шамил Атаканов дегендин момундай немесинен окугам. 15 киши болду. Роза Исаховна токтотолу десе, жок 100гө чыгыш керек деп. Ал 100гө чыкканда международный немеде дешилип, мен ал немесин деле билбейм. Любой президент автоматически кетиш керек экен. Булар Бакиевден бийликти ала албай калабыз деп, жанагынча немен ат турган деп. Шамил Атакановдун немесин окугам мен. Өз көзүм менен окуп, өз немем менен көргөм берген интервьюсун. Андан Алмаз Шаршенович, сиз Алмаз Шаршенович менен жеке жолуктуңуз беле? Бияка келгенде сүйлөп жүрдүм. 7-апрелге чейин форумда барып жолукканмын. Анан мен Жалал-Абадтан тиги мындай туура эмес неме берип отравление болдум деди. Бирдеме деди, анан мен айттым, Алмаз Шаршенович дедим. Тамак берсе эле жей бересизби? Оозуңузга кашыктап сала турган киши эриттейсизби жадыңызга? 2007-жылы да ушинтип бизди ара жолго таштап кеткенсиз. Эми да таштаган турасызбы? Бирдеме деле Бакиев сааттагы алдап кетти, тигинтип кетти, бул минтип кетти эле дейсиз. Бакиевди көп должностко койгон, тиги немени Алмаз Атамбаевди. Көпүрө болом деп да премьер болгон Бакиевдин учурунда. Бул киши мен ойлоп калдым да мындай жөөт, өсүнө такыр күнөөнү чаптабаган, өлмүш болуп бир нерсени жасай берген, бийликке тойбогон, жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жүргөн киши экен. Бул элдин эч кандай кызыкчылыгын ойлогон да жок, көргөн да жокпуз ошентип эл үчүн күйүп жанып атканын. Анан туруп сүйлөгөндө эле ыйлабип, күйгөн киши болуп, эми артисттер деле анта албайт, бирок артист экенде роль аткарат экен. Көнүп алыптыр да ар бир бийликке митингке чыгып жүрүп ал киши. Ошондон баары таап, бул Бекнасаров, Атамбаев, Темир Сариев бийлик үчүн эле өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн эле чыгышат экен. Булар ошондон тиги байып, ошондон ячейканы талап, ошондон тиги жеке менчикке чыгарып алышып, бүт өздөрүнүн гана кызыкчылыгы үчүн чыгышты. Бул жерде эл үчүн эч ким чыккан жок. Эл үчүн эл эле чыкты, алданып кала берди.
Андан Алмаз Шаршенович кеткенден кийин Сооронбай Жээнбеков президент болуп келди да, доосун алып келди. Ооба. Кан төгүлгөн жок, элде жакшы мындай жөрөлгө болуп. Сооронбай Жээнбеков менен жолугуштуңуз беле? Сооронбай Жээнбеков менен ушу Нарынга келгенде эле сүйлөгөм, эми бирок Сооронбай Жээнбеков бир чети мага аянычтуудай сезилип кетет да. Себеби Алмаз Шаршенович досумду шайлап койгула деп Нарынга келип шайлоодо. Биз Нарындан тебетей кийгизип кетирип, анан ошондо Сокемди менин досумду шайлагыла деген. Сиздин эле досуңузду шайлайбыз деп мен момунтуп кол алышкам. Шайлап коюп алып Сокесин эмне кылды? Сен акын ичесиң, мен кысылын ичем деди. Жа Искенбаев беле ошолор баштап чыгып алып шалтакташты, сенин достугуңду, сенин эмнеңди, сен баланча төлөнчү деп форумдагы тыным жок митинг уюштуруп турду. Сокесине тынчтык берген жери жок койгону менен. Ошол жери мага аянычтуу. Колдосо болмок. Колдоп бу жерин тууралап иштеп, жерин минтип оңдо, тиги жерин тигинтесе болмок. Ошону менен Сокеси байкуш жанарекил эле суудагы форель балыктай болуп, унчукпай келип, унчукпай кете берди. Эмне айтат Сокеси? Эми ал Сооронбай Жээнбеков бийликте турганда бул кишини акыркы азыркы 3-чү революция бийликтен алып түшүп атпайбы? Ал киши дагы айтып жүрөт, мен көп программаларым бар эле ишке ашпай калдым депчи. Ошол киши мөөнөтүнө чейин иштегенде туура боло беле же ал кишинин кеткени дурус болду? Кеткени эле дурус болду. Сокемде эч программа жок болчу. Мукамбет Калиди коюп алды. Ошол кезде пандемия болуп атты. Канча дарылар складда камалып жатты. Эл деген момундай боодой кырылып өлүм житим болуп жатты. Ошол кезде жаш балдар немеге чыгып, жаш кыздар, волонтерлор ошолор сактап калып атты. Соке неме учурунда жыргаткан жок элди. Сокен деле кеткени жакшы эле болду. Ага тынч жашоо керек экен да. Азыркы 3-чү революция бул Садыр Жапаров менен Ташиевдин тандеми деп айтып жүрөт. Эки достун да. Ооба. Эми бул экөөнүн бийликке келиши кандай болду? Сиз кантип ойлойсуз? Садырга негизи Кумтөр боюнча 2012-жылы маселе көтөргөндө, ушу Нарынга келгенде, ушул Эркин Асаналиев экөөбүз эч акчасы жок, эчтекеси жок кошулганбыз. Садыр Кумтөрдү көтөргөн ошондо. Ошондо Бишкекте Жанареки Ташиев воротадан секирчү мезгилде ушул экөөбүз, Эркин Асаналиев экөөбүз жандарында болчубуз. Мен немеге чыгып сүйлөйүн деп атсам эле Ташиев менен Садыр тиги жактан чыкты да келип эле ушуларды чыгып калды. Анан эле биз да кол чаап калдык. Ташиев сүйлөсүн деп эле. Анан Ташиев сүйлөгөндө эле, ой, 17 эле киши менен алган Чыңгызхан бийликти деди. Жүргүлө бийликти алабыз деди. Анан эле дуулдап эле баягы жакты көчтөй кетип баратсак эле Садыр Жапаров, анан жанада бир башын неметкен модератор болгон Кожоналиев беле ошол киши экөө минтип сүйлөп калышты. Садыр минтип ийди бизде. Эй, каяка баратасыңар? Резолюция кабыл албайсыңарбы деди. Бирок биз Садырдыкын уккан жокпуз. Мен биртике баймачыктап туруп эле жөнөп кеттим мен дагы. Ошол менен Садыр Кожоналиев экөө машинанын үстүндө калды. Бул Садыр тынчтык митинг жасап аткан чынында. Бирок Ташиев жанагын тийип, ошондон анан барып тиги жерде воротага жеткенде деген воротаны жаба калышты. Ошондо кечиресиз, Ташиев Садыр Жапаровго айткан эмеспи бийликти басып алышын? Менимче сырттан айткан эткен жери жок. Садыр деген жанагы резолюцияны кабыл алалы деди. Тынчтык митингге чакырылганбыз баарыбыз тең. Тынчтык митингке эле барганбыз. Бирок Ташиев жанагын түз алды да. Бул жерде мен эми ымандай, мен Ташиевдин үйүндө да болгон чындыкты айтып атам да. Анан ошентип Дарбасага жеткенибизде эле иштен атылып кетти окшойт. Дарбасаны жаба кылышты. Атканда эле тиги Ташиев воротадан секирип түштү да Жаталанов Мамытов экөө. Сен элди атпа, атсаң мен ат деди. Аңгычакта эле каскачан толтура милицияны ошол жерге жыйнап коюптур. Мелис Турганбаев болчу ал кезде министр. Баягы шумовой менен аткылап атчандар келди, тиим эле көзүбүздөн жашыгып, агып өтө төмөн болуп жөнөттүк. Мен Киевскийге чыктым, аяка түшсөм да түшкөн, Бузикиме чейин аткылап атты. Ошентип камалып калды Садыр Жапаров. Муну мындай ымандай чындык Подхалимовстов эмес, Ташиев ошо бийликти алабыз деп ошондон жөнөп кеттик. Ошондон Садыр камалды да. Анан аңгычакта эле Садыр чыгарылсын, Садыр чыксын деген нерселер болуп жүрдү. Садыр чыгып за границага кетип, анан кайта келерде кайра камап койбодубу. Анан мен чынында кийин эки кысым, эки неберем опекун болуп калып бара албай калдым кийинки немесине. Бир жолу Эркин Асаналиев экөөбүз дагы могуреки штабын иштедик. Барып биле эле тамак киргизели деп, анан ага деле чолообуз жетпей калды. Анан эле Ташиевдин бул
телефонго кайрылуу жасап чыгып атканын угуп аттык. Мен досум чыгаргыла, досум чыгыш керек, тигил бул баланы төлөн деп. Бирок Садырдын ошол чыгышына эл жетилип калган. Бир күнү мен Кененбаевга барып жолукканда мынтип айтты: "Бей, өзүң деле өлтүксүң. Деди, Садыр чыгарып койбосуң?" Эл чото башкача кыймылдап калды. Ат баштан бери мынтип сураштырып атат. Чын эле сураштырып калды. Биз саясатта жүргөндөн бири-бирибизге байланышып, бири-бирибизге чалышып неметип калдык да. Садырга чын эле эл кыймылдап калган, сөзтүн ачыгы. Эл өсө эле кыймылдап калган. Аны эч ким чыккыла, тургула деген эмес. Анан ошентип революция болду. Ооба. Садыр Жапаров менен Ташиев экөө бийликке келди. Андан бери мына 3 жыл убакыт өттү. Ооба. Сиз кандай баа бересиз? Кандай анализ жүргүзөсүз? Ошондон бери мына 30 жылдан бери күткөн үмүтүңүздөр акталдыбы, болуп атабы? Кандай кемчиликтер болуп атат? Эми сразу акталып кетиш кыйын. 30 жылдан бери бардык нерсе көнүп алдык. Себеби парламенттик башкаруу деп ошол партияга келгендер өзүнүн өнөктөштөрүн алып келип кызматка коюп, такшалган, тажрыйбалуу кадрлар болбой калды да бизде кийинчи. Тигинен таанышып, тигил депутаттыгы, тигил партияныкы, бул партияныкы болуп эле партияга бөлүнүп иштеп калдык. Ошону менен бул местный власттын иштебей калган, иштин көсүн билбеген местный власттын тебелеп тепсеп жаткан жагы абдан толтура. Анан ооба, Садыр келгени чындыгында иштер кыймылдап жүрүп атат деп ойлойбуз. Бул жерде Акылбек Жапаровдун да мен чоң үлүшү бар деп ойлойм. Бул мындай кылып атат да, ошол кезде мен Жапаровдон Нарынга келип жакшы тааныш болуп калдым эле. Бул мынтип айтканда, аста-астадан көтөрүш керек светти. Сразу моментип көтөргөндө болбойт. Элдин жашоо турмушун ойлош керек. Биринчи элдин айлыгын көтөрүш керек, биринчи пенсиясын көтөрүш керек. Андан тыйындан эле кошуш керек. Момундай кошуп, моментип жеткириш керек деген. Мен азыркы светтин 1 сом болгонуна, пенсиябыздын көтөрүлгөнүн мен ошондой деп эле ойлойм да. Бул Акылбек Жапаровдун тактикасы деп. Бул Бакиевдин учурунда да финансын ушул көтөрүп анан муну кубалап ишкенден кийин жанагы финансы тебелендик учураганда, ал Акылбек Жапаровдунка чуркап калганымдын себеби менен мыкты финанс, мыкты кадр деп эле чуркагам. Анда Акылбек Жапаровдон акча тыйын алайын, же жашоо турмушума бир нерсе неметейин деп неметелекмин. 13 жыл болду. 13 сом сурай элекмин, чынымды айтайын. Анан булардын иштеп жаткан мезгили азыр эми көп нерселер мынтип калды да, ооба жасап келатат деп түшүнүп атабыз. Местный властьта неме кылыш керек, жасалып атат, айлыктар көтөрүлдү, тигиндей мындай болду. Баткен окуясы болуп кетти. Баткенде мурда деле коогалдалаң болгон, бирок эч бир президент үй жайын салып берген эмес да. Бул жерин салып берип атышат, жолдор оңдолуп атат. Көп жакшы жактар бар. Жок деп айтыштан алысмын. Бирок эл арасында көбүң шыбың эле жүрүп отуруп чындык айланып калат. Мынтип угуп атам да, Таймурас деген басып алып атат. Тети Кара Суу басарын басып алды. Анан могу жердеги жанагы Гавайи дегени басып алды. Баланча, төлөнчө деп мындай айтылуу бул туура эмес да. Эл жөнү жеринен айтпайт. Мына Бакиев баласына ээ боло албай ошондон кетти. Акаев баласына ээ боло албай ошондон кетти. Эми Сооронбайдын семьясы баш көтөргөн эткен жери жок. Досу неме кылып ошондон кетти, туурабы? Муну Сокеңди дос эле кетирбеди, башка эч ким кетирген жери жок. Анан эми Садырды булар бай иштеп, иштин неметип келатат, бирок үй бүлөнү аралаштырбаш керек. Үй бүлөнү аралаштыруудун кереги жок. Кээде Садырдын аялын Айгүлдү көргөндө мен Майра Макаеваны элестетип жүрөгүм түшөт. Билбейм, бирдеме кылды деп уга элекмин, бирок немеде эмподо бар, анан ушунун немеси деп эле айтылга калып атат, чыга калып кайра басылып. Экөөнүн тең жанагы жерин көргөндө жүрөгүң түшөт, коркуп кетесиң. Окуй, баягы дагы башталганы калдыбы деп. Мына ушул жолдон алыс болуш керек булар. Буну кайталабаш керек. Балдарын тыйыш керек. Булардын балдары эмес, жетим жесирдин момундай неметкен атасы жок балдар күн көрүп суу ичип атат. Булардыкы Кудайыма шүгүр эле. Мингени баскан турган эми момундай эле жашоодо президент болуш, СМБнын начальниги болуш деген оңой нерсе эмес да. Булардыкы бүт бекер ичкен жегендеринин баары. Мамлекеттин эсебинен анан биринчи очередь булар үй бүлөсүн тыйыш керек. Элге неме жакшылык кылгандарын, анан элдин үмүтү, конечно, окуй, кайра эле баягы болдукпу деп коркунуч. Биз сүт коосу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп калдык да. Мурдакылардын бүт эле ошо үй бүлөсүнө ээ боло албай калды да. Анан булар үй бүлөсүн тыйыш керек. Үй бүлөсүн мына Усубалиев деген кандай жашаган? Усубалиевдин аялын эч ким көргөн эмес. Кандай мамлекетке кызмат кылган? Ошонукун ушул күнгө талап тоноп байып, моментип жыргап келаткандар толтурада. Усубалиевдин жыйнаган эмгеги менен байыгандар момундай да. Бүгүнкү күндө да мына чоң-чоң объектилер биздин нарында жатат.
биздин ошо депутат болчулар Самаков, Салымбеков, Кадырбеков дагы ким эле ушулар басып алыптыр мынакей. Эчтекеге мектеп салдыра албайт, садик салдыра албайт, жетилери ишке кирбейт. Жатат мына. Кутурган итти киргизсең кирбейт анын ичине. Же налог төлөшпөйт, учурунда болбогон арзыбаган тыйын калган. Ошо өзүбүздүн элдин нарындын, өзүбүздүн атташынын атуулдары бир момундай кыйналып атканда ошо элибизге ушуну берип эле коелу, ушунча жыл ушинтип ичин талаптанып, эми буларды берип коелу, элибизге кызмат кылсын дегенге да жараган жок. Эми булар мындан артык кандай байлыкка жетишет? Шундук болуп көрбөгөндөй байлыкта байып атышпайбы? Кадр маселеси. Мына мен нарында Туура эле болуп атабы же? Жок, туура эмес. Же нарын жыргап баратабы? Жок, жыргаган жокпуз. Жыргаган жокпуз. Нарында мына мен көчөгүн эле өзүм ошо бир доверенность боюнча бардым эле, финотделге баргам. Ал жерде Жекшен деген отурат. Анында крышасы бар экен. Крышасы Кочкордобу же Бишкектеби каякта экенин билбейм. Эми ушул жок дегенде ошол мекемени любой каалаган жеринде нарында элден чогулган налогду өзүнүн жей турган жерине буруп коюп, ошо жерге берип, башка жерге бурбай жеп отурат. Болуп көрбөгөндөй байлыкта. Анан бир эле жөнөкөй эле бир жака водомельчонка алып ошол жерде актап, жөн эле бир банка сыр алып туруп, фильм түсүн сырдап, бир уборщицаны кызматка алып ошол жерде жуудуруп тасалатып коюп. Ошол жерге алып барып юстицияны киргизип коюптур, министрдү. Нотариус ошол жерде экен. Толтуруп очередте турабыз. Айылдан келгендер кайра кетти. Тиги жердин чаңын айтпай, же туалет жок. Бир куш момундай жерде отурабыз. Эми килтейген 3 этаж, 4 этаж здание ошол жерчи. Ошону ошентип жасап койсо болот беле. Мына нарындын кадры Жекшен деген ичип тоноп, мектептерге учурунда акчаны бөлбөй, мектептин директорлору ыйлап жүрөт. Ошол базарлардан барып, жайды күнү алып сырдатыш керек да мектептерде. Сырларды карсы калып алган жекишкерлер да олап келет да. Ошонун акчасын бөлүп бербейт. Бул жерде депутаттар дагы роль ойнойт экен аябай. Бөлчү жерге бөлөт, бөлбөс жерге бөлбөйт. Биздин эле местный кеңештин депутаттары баягы парламенттик башкарууда көнүп алган немелерин кой берген эткен жери жок. Көп эле мекеме жетекчилери жүрөт, көп иштеп аткан иши жок. Эмне ташыргытсаң бар президентке тийип атпайбы? Местный власть жакшы деген жери жок. Биздин губернаторду, мурунку губернатор кетип, асыр бир губернаторду алып келип коюшту эле президентский аппараттан деп, Алтынбек деп. Аябай шундук деген ал бир жанареке эмне, бир мынтип жасап коет эмеспи? Ошо мындай неме жасап коюп эле телевизорго. Анан ошону өтүп коет, семинар депчи бир неме. Немени бир ушулар жасалып атат деп коюп чыгып эл менен кыдырбайт. Кышында ушу бир жер жарылды эле, барды эле водоканалдын. Бир карапайым жумушчуну мынтип чекесинен сурап койбойт. Өзүнчө эле бир чиновник экен. Бу да ошондой. Жатат тиги жерде. Анан жана неме сайт деп коетпу, ошо сайтын коюп коюп эле бир 4 анын 5-чи жолу көрдүк. 5-чи жолу жыйналышка чакырат, ошол эле 5-чи жолу. Бир мекемени басып барып карабайт экен. Бир мекеме иштеп атабы, эмне болуп атат билбейт экен. Кем карчы барбы жокпу билбейт экен. Мекемелердин бүттүгү тракторлерин немелерин алышат экен, майда куюшпайт экен. Байкуш бир нарында 5 муниципальный мекеме бар. Ошолорду басып алган нарындагылар делечи. Ошол менен каяктан жыргайбыз? Жыргабайбыз. Жыргаткан жери жок. Тиякта башы тийиндей болгону менен биякта мындай требования деген областтын жетекчиси деген жакшы деш керек да аябагандайчы. Андай жок, чарбачыл кишини койбойт. Чарбачыл эмес, бул эми тиги президентский аппаратта даяр эле докладдарды жасап жүргөн киши болуш керек. Мен аны деле жаман айтыштан алысмын, бирок элге ошондой эл арасында ошентип эле айтылып атат. Ошол кадрларды азыркы президент өзү баш болуп өзү шайлап атпайбы. Значит, кадр маселесинен бүгүнкү күндө Кыргызстан аксап турабы, кандай дейсиз? Аксап эле турат. Өзбекстанга барып келдим дейсиз. Салыштырмалуу көрүнөт. Өзбекстанда бардыгы порядок экен, аны малы да тартиптүү экен. Бүт жеринин баары айдалып, бир курай болгон жер жок экен. Эчтеке жок. Сопсонун уже гүлдөп өсүп өнүп, ал Өзбекстан мисалы үчүн продукту айыл чарба мындай каатсыздык элине каат болуш керек, болуш керек деп ойлодум да. Мен эми анын баарын анализ жүргүзөткөн эксперт эмеспин. Бирок мындай көзүң менен көрүп, мынтип ойлоносуң да. Бизде мына Өзбекстанда алып келген атабыз деген жок эчтеке. До сих пор. Акча деген күзгө чейин калып бөлүнбөйт. Жана өнүктүрүү фонд деп ошого комиссия кылып киргизип коюшкан мына.
тиги ипотека үй курулат, 2000 киши канча киши очередте экен дейт. Жалган, жасалба маалымат. 2000 киши ипотечный үйдү ала албайт, каякта иштебесе, кызмат орду болбосо, аны ким алат? СМБ алат, прокуратура алат, оба мугалимдер алат, оба врачтар алат, иштеп жүргөн така иштегендер. Анан ал 2000 киши каяктан алат? Жер берилбесе, жердин баарын жанагынтип байларыбыз тинтип алып алышса, анан каяктагы жер нарында жыргап кеткен жерибиз жок. Каракулжадан бир мэр келди эле, ошол байкуш инеликтей болуп жашылдандырам президенттин эмес деп, жашылдандыруу деп карагай баксак дегимиш болду эле. Көчөдөн агып өткөн бир суу жок, бир тамчы суу жок. Канал мына шаркырап эле агып атат. Кудайыма шүгүр. Ошону салган жери жок. Ошондойлорго бөлүп бериш керек да акчаны. Бөлүп берген жери жок. Демек, сиздин оюңузда ал 30 жылдан бери эмне себептен өнүкпөй атабыз? Ушунча жакшы президенттер келиптир, бийликке келгиче жакшы программаларын айтып атат. Эмне себептен биз алдыңкы өнүккөн мамлекеттерге кире албай атабыз? Эмне себептен биздин айлыгыбыз ошондой бир пенсионердин айлыгы дүйнө кыдырганга жетпей атат? Эмне себептен ушундай артка кетип атабыз? Эмне себептен биздин жолдорубуз талкаланган? Ошо жакын эле бизге коңшу болгон Казакстандын айылына өтсөңүз эле жаркылдап турат да. Азыр Өзбекстан. Бизде мындай болуптур да, убактылуу өкмөт келгенде айланайын, билбейм, жана Текебаевдин мыйзамыго дейм да. Сот менен прокурорго эбегейсиз болуп көрбөгөндөй миллиондорду бөлүп коюптур да. Ошентип отурса бюджет эмне, элдин жоголткан акчасын алып атышат далар. Өлүп кетсе бирдеме болсо, мурда өлүп кетсе деле мамлекеттин кызматын аткарып жүрүп өлүп кетсе, ошондо гана награда берип, ошону менен эле токтоп калчу эмес беле. Буларды өмүрүнүн акырына чейин, үй бүлөсүнө чейин бере турган 21 миллион, айлыктары канча миллион, ошолордун баарын чачыратып коюптур да. Каяктан өнүгөбүз? Ош жерден бирөө дегени мындай соттуку ита келе, үй жайы жетиштүү, машинеси жетиштүү, алган оокаты жетиштүү, сенден Кудай анын бетин аргысын, кирептер болсоң баары бир акчаны алат, айлыгы көп болмоктон жанагынтип миллиардтарды алып атса деле. Прокуратура жанагындай экен, бүт болуп көрбөгөндөй сумманы, СМБ деген тамы тиги пенсияга чыкса чоң сумманы алат экен. Биз отурабыз мына 10 000 сом болду деп топ кылып жашап атабыз. Үйдө опекун неберең бар, светиң бар, бардык нерсе. Анан биз каяктан өнүгөбүз? Ушунчалык акчаны эбегейсиз зор кылып чачып, өздөрүнүн байый турган жолдорун аябагандай ачып коюптур. Мекен үчүн, мамлекет үчүн деп күйүп жанып, эми ушуну Акылбек деле мыкты финансист да. Мыкты финансист. Экинчи орунду ээлеп турат. Ушундайлардын айлыгын кыскартыш керек да. Туурабы? Стабилдештириш керек да, мындай тең салмактуулукту көрсөтүш керек да. Илгери сайыс учурунда прокуратура менен Горторгтун акчасы көтөрүлгөн эмес. Булар баары бир жейт деп 70 сом айлык алчубуз. Сиз Грузиянын президенти Саакашвили дегенди уктуңуз беле? Ооба, көрүп эле жүрөм. Ошол киши келип туруп эле болуп көрбөгөндө өзгөртүп коррупцияны жоюп салбады. Демек, бийлик башында тургандардан эмеспи? Бийлик башында тургандардан, булар деген эл ызы чуу болот деп коркуп жалтаңдап атат да. Минтип жалтаңдап атат. Эл ызы чуу болгон жери жок. Буларды көрө албаган, анан жумушуна ордуна барчу эле баягылар биртике эле киши ызы чуу кылып атат. Мындай карап турсаң, ашып кетсе 200-ге жетпейт эч ким. Чакан эле. Эл тынч эле жатат буларды күтүп. Булар эч тайманбай, тартынбай, ишенимди алгандан кийин ушунун баарын жасаш керек болчу. Прокуратуранын айлыгын момтуптур, соттун айлыгын момтуптур десе, садырды эл момтуп көтөрүп албайбы? Дагы шайлан деп. Жапаровду момтуп көтөрүп албайбы Акылбекти? Момтет элдер деген. Жөө бастырбайт, эл жонуна көтөрөт анда буларды. Анан калп эле эл ызы чуу болот деп коюп, ошолордун сөзүн сүйлөп, ошолор менен былгып ошол территорияда жашап атсанан каяктан оңолобуз биз? Оңолбойбуз. Биртике нерсени жасамыш болушту булар деле. Жасаганы менен алым сынаарлык, ал жетерлик жасаган жери жок, эгерде чындыкты айтсак. Демек, бизде чыныгы саясий лидер келе элекпи сиздин оюңузда? Же ушулардан жакшы нерсе болуп кетет деген үмүтүңүз бар? Эми улам эле революция болсо мындай болот экен да. Талайт экен, өрттөйт экен, тонойт экен, баягы эле кыргыз элинин башына түшкөн мүшкүл түйшүк экен да. Эми булар анттирбей, алжорго жибербей элдичи моорекини тууралап тактап, иштерди, кадамды ылдам жасаш керек. Лидер баягы эле келсе эле баягы мына Садыр келсе минтебиз дедик, тигил келсе минтебиз, Отунбаева катын келдем, катын элге карайт десең, анын андан катып түштү, тиги элдин баарын ошо окуясын жасатып.
Анан бул жүрөгү таса, эл үчүн, мекен үчүн күйгөн, байлыкка берилбеген буларды кыргыз эли өз деле өлтүрбөйт. Өз жебеси ичпесе деле алып барып берет буларга. Ошол эле өлтүрбөйт. Ошол эле өлтүрбөйт. Жебеси ичпесе да момундай жашашат. Булар жолдо калган жери жок, көчөдө калган жери жок. Жону жукалардан эмес. Жакшы немеден потом Ташиевдики деле томас деп мага ошого кыйкырган катында миңди багып жүрбөйбү? Жылына жолук салып. Анан булар ачкөздүктү токтотуш керек. Эң биринчи ачкөздүктү, улум-зулумду токтотуш керек. Үй бүлөсүн токтотуш керек. Жанареки бизнестегилердин деле шүмшүктөрү бар. Элдин жонунан кайыш делеп налогду жакшы төлөбөгөн. Вот ошолорду тартипке жолго салыш керек. Налогду төктүрүш керек бүтүндөй. Мына Дубай деп бай болгону менен бүт налог менен жан сактайт экен. Кирип баратсаң налог, чыгып келатсаң налог. Ошол налогду жакшы жолго коюш керек. Аны коеюн десе эле тиги ошо жекишкерлер биткеден киши топтоп барып эле жапарып кетсин. Анан баланча төлөнчө дедиртип атпайбы. Биздин эл ошого да көнүп алган. Антпешибиз керек да. Биз тартипке баш ийишибиз керек. Законду качырата кармаш керек. Оңдоочу законду оңдош керек. Койчу местаны коюш керек. Жакшы такш алган ротация деп коюшат. Тияктан келип алып эчтекенин сырын билбегендер бар могу жердечи. Оозторун ачып отурат да. Такш алган тажрыйбалуу эл тандап берген кадрды коюш керек. Койсун да. Анан алар келип жердин, элдин сырын билгичекте көп болуп кетип атат. Ал ротациядан деле жыргап кетпейбиз. Минтип койсо эле ичпей жебей калат. Ичип жеп эле атат потом. Оштуктар көнгөндө лапай деп эртең менен алып барып коюп койгонго. Дагы биз бербейбиз керкейип бирдемени. Анан мындай мыкты кадрларды коюш керек да булар. Эч тартынбаш керек, убакыт аз калды. Эл кечке күтпөйт буларды. Азыр жанагындай ушактар аралап атат. Таймырасын жанагынтип атканда чындык эле экен да. Чындык. Эл деген бекер жерден айтпайт. Максим минтип кетти, Максим тигинтип кетти деп эртеси кеп бул. Жашыра албайт, шибегени капкага атса немен. Булар ошол жордулоонун өздөрү отказ кылыш керек. Ошону ачык интервью бериш керек. Жанагындай ачык немелерди коюш керек. Жакшы кадрларды коюш керек. СМБга СМБдай кадрды коюш керек. Коюш керек да. Анан Жапаров деген ошолорду жасаш керек. Акылбек Жапаров деген сот прокуратуранын айлыгын түздөш керек. Эмне миллиондорду ага берип коюп, бюджетте ошолорго чачып коюп, анан киши жакшы көрбөк беле аларды. Жакшы көрбөйт. Эч качан. Мен да жакшы көрбөйм. Дагы кошумча сөзүңүз барбы? Кошумча эмне демекчибиз? Жана блогер, бирдеме сирдеме деп, сырткы мамлекеттердин саясатына кийлигишип, ошолордон бери өйдө төмөн кылып атпайбы? Ошол жакпайт да мага. Мамлекетибиз тынч болуш керек. Дүйнө жүзү азыр коогалаңды мескилде турабыз да. Ошондон пайдалантырбашыбыз керек. Мекенибиз үчүн күйүшүбүз керек. Кыргыз жеринде жашап жаткан үчүн, кыргыз элинде жашап жаткан үчүн жанагынтип байышып, жана ошо блогерлер да акча тыйын алып ошондой сүйлөгөнгө көнүп алышты. Бир тараптуу каралап бирөөнү тигинтип. Айрым бир блогерлер бар, туура эң коррупциянын жана больницанын болуп аткан бетин ачып атат. Ошондой больницада чындыгында эле ошондой. Мына баягы күнү эле бирөөнү алып барса, бул жерде кошунамды алып барса, кабыл албай коюп, направлениең жок деп эртең менен өлүп калып атпайбы? Анан ошондой тартипсиз нерселер бар. Мына берки Бешен Алиев жакшы иштеп атты эле, аны коюп алышып, кайра камашып, ушундай кылып атышпайбы? Больницада деле тетиреки кимдер жанагы ортопед тигилер аябай мындай сүткорлукка көнүп кетишкен да. Бүт жана элдин сынганда кое турган темир тесегинен бери бизнеске айланган. Ошондой врачтарды жоготуш керек. Алардын көзү деле көрбөй калды, алы деле жетпей калды. Жаштар толтура. Жаштар аябай толтура. Калп эле жаштар жок деп коет. Жаштарга кызматты беришпейт, орунду бербейт. Бүтөсү менчикке айлантып басып алышкан. Келген жаштарды кодулап кубалашат. Ошолорду контролдоп, мамлекет деген момундай иштейт сөзсүз түрдө деп, жанагындай эл туура эмес айтып аткандар, чын ушулар туура эмес экен деп кызматтан кетириш керек аларды. Эми 80-90го чыкчакта эле колдору калчылдагыча эле жүрө береби? Алар семирди, сергиди, тойду. Тиги жаштар деле ошолордой болуп жашашсын да. Бирок жаштар демекчи, жаштар деле келгенде ошо аралашып кетип атпайбы? Аралашпасты аргасы да жок кылып атат да. Мына бизде деле жакшы врач кадрлар келген. Ошону могу жерде Алиаскаров деген ушундайлар кубалап куугунтук калып эле кетирип койду. Анан частный больницаларга иштеп калды. Кээсин Актала кайдап ийди. Айла жок, амал жок, барууга туура келет. Кыйналып атса, кредит төгүп атса, үйдө аялы турса, бала чакасы турса, квартирага төлөп атса, кредит төлөп атса, айласы амалы жок, барууга туура келет. Өлүп калыш керекпи? Туура.
аларды мындай күнөөлөбөш керек. Күнөөлөө ооба күнөөлүүлөрү бар, бирок ошондой да айласы жок, амалы жок барып атат алар.